Анан бул сарымсак деген ары жок, мындан өткөн дары жок. Учу кичине эле ылайга тийген болсо жашай берет деп. Жакшы тийген болсо мынтип жакшы эле болот. Саламатсыздар урматтуу Агротайм каналынын көрүүчүлөрү. Буга чейин эсиңиздерде болсо мен ушул сарымсактарга дары салганын көрсөткөн болчумун. Азыр андан бери 15 күн өттү. 15 күндө сарымсактар ушундай өстү десек болот. Бир карыштан бийигирээк. Булар эми ушул марттын этектери, балки марттын 20-лары же апрелдин башында сатканга даяр болуп калышы мүмкүн. Муну мен чөп басып кеткен эле, бирок мына көрүп турасыздар, кичинекей кетки, артында 3 тырмакчасы бар. Алдын иштетпейсиздер эле, ушу арты менен араларын чаап, көрүп тургандырдай жумшартып, мынакей ушундай алып чыктым. Мен бүттүм, болгону көрсөтүп коеюн деп атам да. Ушундай кылып ар бир жөөктү, ар бир ушул эмелердин араларын, сарымсактардын түбүн жумшартышыбыз керек. Ошон үчүн ошондо бул башы чоңоет да, түбүндөгү. Анан бүткөндөн кийин чоң кетмен менен бурчун салып туруп, анан сызып жөөктү тартып чыгабыз. Анткени биз чаап неткенде мына эки чекесиндеги сарымсактар кичине бошоп калат да. Булардын түбү мындай ачык болуп калбаш керек. Түбү болушунча жалбырак турганы жакшы. Мен бул сарымсак боюнча өтө деле мындай профессионал агроном профи эмесмин, бирок билгенимди бөлүшөйүн деп турам. Буга чейин 4-5 жылдан бери мындай эгип көрөм, бирок өтө көп эмес, чаканыраак элечи. Өткөн жылы октябрда эккем да бу чесноктучу. Анан мына азыр май, көрүп турасыздар, бышайын деп калды чоңдугу. Кара толуктун тукумундай бар да, чоңдугучу. Шуну канча аракет кылсаң ошончо берекет. Иштеш керек. Негизи муну бир жөөктүн эни 60 сантиметр. 4 катар кылып деле эксе болот. 4 катар кылып деле эксе болот, бирок 3 катар кылып эктим мен. Негизи 2 катар кылып эгишет. Чоңураак болсун, жакшыраак болсун депчи. Эми 2 катар кылганда жер жалка да. Ошого мен 3 катар кылып эктим. Бир укам теплицага, күнөсканага 4 катар кылып эккен. 3 катар кылып эккен. Кандай кылып эксеңиз да, кыскасы араларындай чаап жумшартканга жер болуш керек. Булардын бири-бири менен болгон аралык экөөнүн ортосу дагы мына энинен, узунан дагы мындай бирдей болуш керек да. Бирдей болгондо өтө жакын болуп калбаш керек. Мынакей. Анан булар өсөт. Мынау жөөктөр менен аркы жөөктөрдүн айырмачылыгын айта турган болсом, мен былтыр күзүндө мына лейин чекедеги жөөктү чаап койгон элем. Арасынчы чаап жумшартып койгон элем, салыштырмалуу нарактарга караганда бул жак бийигирээк. Мына ушундай, эгерде бул майский чеснок, майда бошо турган сарымсак. Күздө эксеңер болот, сентябрда эгилет негизи, мен бирок кечигип бир аз октябрда эгип калдым. Сентябрь-октябрда эксеңиздер, апрелге сатканга даяр болот. Буну бышырбастан эле ушул могу башы чоң болуп чоңойгондо сата бересиздер. Жулуп, 50дөн боолап туруп, жууп, базарга алып чыксаңыздар, ала берет. Видео сиздерге пайдалуу болгон деген үмүттөмүн. Каналга катталып, видеого класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, ал эми ушул видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Агротайм каналы агрономия жана айыл чарба, мал чарба жаатында сиздерге керектүү жана пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет кылабыз.